Кыргызстанда оң рөлдүү автоунаалар менен жүргүнчүлөрдү ташууга тыюу салынат. Бул боюнча Жогорку Кеңештин транспорт, байланыш жана курулуш комитетинде автоунаалар жөнүндө мыйзам долбоору иштелип чыгып, депутаттардын колдоосуна ээ болуп президентке жөнөтүлдү. Эгер президент тарабынан кол коюлса, 1 жылдан кийин оң рөлдүү автоунаалар такси кызматынан толугу менен алынат. Деген менен дал ушундай автоунаалар менен эл ташып, бала чакасын багып келген айдоочулар мындай мыйзамдын кабыл алышына каршы экендигин билдиришүүдө. Бул боюнча аталган мыйзам долбоорун палатага алып чыккан комитеттин жетекчиси депутат Жусупали Исаев төмөндөгүчө түшүндүрмө берет. Эми мен негизи мыйзам боюнча эки ооз айтып кете турган сөзүм, биз эгемендүү болгондон бери 21 жыл өтсө дагы тилекке каршы автомобиль транспорту боюнча мыйзам кабыл албагандык бул уят нерсе. Бул чоң мамлекет. Өзүңөр билесиңер, азыр Кыргызстандын ар бир үй бүлөсүндө машина бар. Бирок ошол боюнча мыйзам жок жашоо деген сөз бул мыйзамсыз жашоо менен биздин эл калыптанып калган деген сөз. Бир мамлекетте эки движение мүмкүн эмес. Правила дорожного движения бир эле китеп. Анан кийин аны биз азыр Кыргызстанда эки китеп менен жашап атабыз. Япондордун мыйзамы менен, анан кыргыздардын мыйзамы менен. Бул кыргыз мамлекетинде жолдо азыр башаламандык тап келип атат. Ошол үчүн биз баягы азыр оң кол мурулда машина киргизгендер айтып атышат, биздин укугубузду бузуп атасыңар деп. Укугу бузулган жок. Ал биздин Кыргызстандын граждандарынын укугун бузуп ататалар. Же бизде правосторонний движение болуш керек или левосторонний движение. Эгер ал машинаны сен леворульныйга өткөрөм десең, болгону $1000 тегерегинде эле өткөрүп аласың. Ошол үчүн бул жерде алып келген кишилер деле айтып атат. Эгер силер ал мыйзамды киргизсеңер туура эле болот. Биз аны иштетип, ошол леворульныйга өткөрүп алабыз. Ал боюнча водительдер эл көп эле даяр. Бирок ошону завоз кылган, баягы ошонун артынан акча кылган кишилер эле буга каршы болуп атышат. Себеби алар өзүнүн биз элди ойлобой, бүгүн өзүнүн бизнесин ойлогон адамдар. Жөн тил менен айтканда таксовать этем десең, анда сен сөзсүз 1 жылдын ичинде леворульныйга өткөрүшүң керек. Ага 1 жыл убакыт берип атабыз. Биз мыйзамга баш ийип жашоого үйрөнүшүбүз керек. Бирок оң рөлдөгү автоунааларды Кыргызстанга ташып келүүгө жана жеке жарандардын өзүнүн айдоосуна чек коюлбайт. Мындан улам таксилерге тыюу салса эле оң рөлдүү автоунаалар түзүшпөй, кырсыктын саны азаябы деген суроо пайда болот. Биринчи кварталда биздин Кыргызстан боюнча эми 1240 ДТП капталды да. Анын ичинен 197 киши каза таап, анан 1812 киши эми ар кандай жаракат алышканда, анан ошонун ичинде эле эми праворуки машиналар боюнча 227 жол кырсыгы катталган. Анын ичинен 31 киши каза таап, 372 киши ар кандай жаракат алышканда, минивэн болгондо ичине 7 киши салып алат, 8 киши салып алат. Ошону бир жол кырсыгы катталса, ошондо 7 киши жабыркалап калып атпайбы? Ошонун ичинен каза таап калышат же ар кандай жаракат алып калышат да. Анан ошол себептен биз да сунуш киргизкенбиз. Ошол праворуки машиналар мындай такси катары колдонулбасын депчи. Праворуки машиналерден именно жанагы минивендер да. Анан ошол минивендер алыс жолго кетип атканда баягы рулю оң жакта да билесиздер да. Оң жакта болгондон кийин баягы обгонго чыкканда, чоң машиналердин артынан жүрүп калганда баягы видимость деген жакшы болбой калат экен да. Анан ошо видимость жакшы болбой калып, могу жол кырсык болуп калган себептери да ошондон болуп калат да. Мамлекетибиз белчесинен карызга батып турганда, азыр ушул мыйзамдын бизге кереги бар беле. Аны ишке ашыруу үчүн дагы канча чыгым кетет дегендер да жок эмес. Сөз болуп жаткан мыйзамга каршылыгын Ата журт фракциясынын бөлүм башчысы Эркин Баяманов билдирди. Бул биринчиден туура эмес кабыл алынган, фракциялардан каралган жок. Общественный слушание өткөн жок, талкуу болгон жок да. Андан кийин тышкары өзүңүз билесиңер, азыр заводдор иштебейт, фабрикалар иштебейт. Болгон жумуш же базарда, же окат кылган жөнөкөй жарандар окат кылат, таксовать этип, аял кишилерди, эркек кишилерди, бир семьясын бир киши багып атат. Буну запрет кылганда право руль автомобиль айдалбай калышат да, таксовать этип. Бул мыйзам өтүп кетсе, ошол адамдар теневой экономика, темный экономика болуп калат да. Алар болсо шашкасын алып туруп, налог төлөбөй калышат, патент албай калышат. Мыйзам чегизинде ошондой болуп калат да. Ошон үчүн бул каршы болот да. Себеби анткени 50 миңдей автомобиль бар дейт азыр Кыргызстанга кирген госавтоинспекциянын маалыматы менен. Жанакы депутаттар
довод кылып берип атпайбы? Эме болуп жанакы жолдор авария көп болуп атат, правый руль айдаган үчүн авария көп болуп атат дейт да. Бул туура эмес. Биринчиден авариялар эмнеден болуп атат? Биринчиден авария жол начарынан болуп атат. А правый руль, левый рульден эч эмеси айырмасы жок. Мен мына 5 жылдан бери, 5 жылдан көп уже правый рульден айдап жүрөм да. Бир да кырсык, мындай Кудай сактасын, кырсык болгон жокмун, ДЗП кылган жокмун. Себеби болсо мен эрежени бузбаймын. Эгер оң рулдуу автоунааларды такси кызматынан алып салса, өлкөдөгү жол кырсыгынын саны азаят деген пикирге карай шаар тургундарынын оюн билип көрдүк. Оң рулден унааларды алса, бизде кырсык азаят да, мен ошентип ойлойм ошо. Бул баягы айласы кетип, колунан келбеген иши кылып бир жер чукуюн дегендер да. Ошону тийишкендин ордуна андан көрө жол эрежелерин тетиги светофорлор татынакай иштетип койбойбу? Эми оң рол, сол рол главный ал деле эмес, эми главный айдоочу өзү специалист болсо, ошол главный ошол өзү жакшы айдоочу болсо, мүмкүн жол кырсыгы ошол айдоочунун өзүнөн зависит этет ойлойм. Үстүбүздөгү жылдын 6 мартында автоунаалар жөнүндөгү мыйзам долбоору жогорку кеңештин жыйынында талкууланып, анда Кыргызстандагы автоунаалардын саны боюнча маалымат берилген. Алсак республика боюнча жалпы 890.532 дана автоунаа бар. Алардын 600.000ден ашууну жеңил автоунаа, 92.000 жүк ташуучу автоунаа, 6.000 автобус, 5.000 кичи автобус. Ал эми оң рулдуу автоунаалардын саны 52.360 дананы түзгөн. Кыргызстанда оң рулдуу автоунаалар менен жүргүнчүлөрдү ташууга тыюу салынса, сол рулдуу автоунаалар менен такси кызматын аркалагандар жол эрежелерин бузбай калышабы? А балким 50.000ден ашуун оң рулдуу автоунааларды сол рулга алмаштырууда түшө турган пайда кимдир бирөөлөрдү кызыктырып жаткан болбосун.